Өлкө ичинде жана облус аймагындагы жаңылыктар топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Эфирде УТРК Сүкөлдүн жаңылыктар маалыматтык программасы. Аны бүгүн мен Гүлбарчын Молдоева алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Каракол төрөтүйү оңдоп түзөөдөн соң өз ишин баштады. Жыл сайын жүргүзүлүүчү профилактикалык иштин алкагында мекеме толук дезинфекциядан өтүп, канализациясы толугу менен жаңыланды. 2 күндүк кар тоолуу райондордо абалды курчутту. Каракол Эңилчек унаа жолуна кар көчкү түшүп, жол жабылды. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо эскертилет. Дубан аймагында билимге болгон шарттар жакшырууда. Өрүктүү айылындагы жаңы мектептин курулушу акыркы этабына жетти. Жаңы мектепте раздевалка, жаңы спорт залдагы жаңы сонун нерселер бар. Класстары чоң, жаңы парталар, жаңы стулдар келген. Биз начальный класстар бүт барыбыз жаңы мектепке аябай кирүүбүз келип атат. Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 декабрда 1948 жылдагы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынган күнү Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алды. Мамлекет башчы Акыйкатчы институтун адам укуктары күнү менен куттуктап, бардык укук коргоочулардын, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу боюнча аткарган миссиясынын маанилүүлүгүн белгиледи. Президент үстүбүздөгү жылы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы жөнүндө конституциялык мыйзамга кол коюлганын эске салды. Мыйзамдын алкагында кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун функциялары кайталоолорду болтурбоо жана адам укуктарын коргоонун улуттук механизмин күчөтүү максатында акыйкатчы институтуна интеграцияланды. Садыр Жапаров акыйкатчынын көз карандысыздыгын мындан ары да мыйзамдык жактан бекемдөөгө жана аны Париж принциптерине толук ылайык келтирүүгө колдоо көрсөтөрүн билдирди. Мамлекет башчы кыйноолорду жана катаал мамилени алдын алуу боюнча саясаттын артыкчылыгын ырастап, бардык мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүү. Алгач сиз башында турган акыйкатчы институтунун адам укуктарын коргоо күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Адамдын укугу менен эркиндиги эң жогору баалуулук деп таанылган өлкөбүздө мындай олуттуу милдетти аркалап келе жаткан жалпы жамаатыңыздарга жалаң гана ийгиликтерди каалаймын. Акыйкатчы институтунун өлкөбүздө адамдын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына кошуп келаткан салымыңыздарды жакшы билемин. Бирок ошентсе да элибиздин укуктарынын корголушу боюнча кандай ийгиликтер бар, кандай кемчиликтер бар, ошолор боюнча учкай кеп кылып кетсеңиз, жакында эле билесиздер, жаңы мыйзам кабыл алынып, кыйноолорду алдын алуу боюнча укук сиздерге өткөзүлүп берилген. Бул жаатта кандай иштерди жүргүзүп атасыздар, ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Жолугушунун жүрүшүндө Жамиля Жаманбаева президентке институттун учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берип, сунуштамалардын аткарылыш деңгээлин жогорулаганын, ошондой эле мамлекеттик органдар жана эл аралык өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү бекемделгенин белгиледи. Жыйындын жыйынтыгы боюнча президент жооптуу органдарга акыйкатчы институтунун дараметин жана көз карандысыздыгын жогорулатуу максатында кадрдык жана финансылык камсыздоо, кызматтык унаа, аймактык кеңселердин иши боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Эки күндөн бери үзгүлтүксүз жааган кар тоолуу райондордо көчкү коркунучун күчөттү. Каракол Эңилчек автожолунун 82 чакырымында кар көчкү түшүп, жол толугу менен жабылды. Учурда тазалоо иштери жүрүп жатат. Каракол шаарында абал тынч, жолдор өз убагында тазаланууда. Жолдо жүргөн айдоочуларга аралыкты 500 метрден кем кылбоо эскертилет. Ысык-Көл облусунда 2 күндөн бери үзгүлтүксүз жаап жаткан калың кар тоолуу аймактарда көчкү коркунучун күчөттү. Айрыкча бийик тоолуу райондордо кар көчкүлөр катталды. Бул жол кыймылына олуттуу тоскоолдук жаратып, Каракол Эңилчек автожолунун болжол менен 82 чакырымында кар көчкү түшүп, жол толугу менен жабылды. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүп, жерине номер 11 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери, техникалары тартылган. Жолдун ачылышы аба ырайына жана тазалоо иштеринин жүрүшүнө жараша болот. Республика аймагында кар жаап жатканына байланыштуу жол кызматтары күчөтүлгөн жумуш графигине өттү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министрлиги билдирди. Каракол Эңилчек автожолунда алты участогунда бул жер көчкү түшүп, кар көчкүсү түшүп, аны ошо Ысык-Көл областык аймактык бөлүм тарабынан жана Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын
номер 11 жол телүү ишканасы тарабынан кар көчкүнү жоюу иштери аткарылууда. Ал жерде атайын күчтөр тартылып, техникалар уюштурулган. Ал эми Каракол шаарында акыбал тынч, жолдор өз убагында тазаланып, көйгөй жаралбайлы. Шаардык жол чарба башкармалыгы тынымсыз иш алып барып, аларга кум шагыл чачуу менен алек. Бул жолдо боло турчу кырсыктардын алдын алат. 7-8 техника иштеп атат да. Кичинекей мини тракторлор, тротуарларды көрүп атат. Калган 3 самосвал жолдорду көрүп атат. Анан 2 грейдерибиз бар да, ошолор жолду көрүп атат азыр. Убактан пайдаланып азыр ушул биздин өзүнүн тейлеген жолдорду айта кетсем, бул негизгиси бул чоң асфальт жолдор да. Кар көрүп атканда ошо жолдун жээгинде токтотуп койгон машиналарда кичине тоскоолдук жаратып атат да. Аны ошо албай коюп атат, 1-2 күнгө чейин албай коюп атат да, аны ошол жер калып калып атат. Мындай кар жаган учурда унаалар ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керек. Анткени бул жол коопсуздугун камсыздайт. Ысык көл областы боюнча 8-инен башталды кар. 8-инен башталып, тынымсыз бүгүнкү күнгө чейин кар жаап атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айрыкча 3 райондо кар калың болуп атат. Бул Түп району, Ак Суу району, Жетегүз району. Кардын калыңдыгы кээ бир жерлерде дээрлик 50-60 сантиметрге чейин чыгып кетти. Ал эми башка райондорубузда болсо бир 5 сантиметрден 10 сантиметрдин тегерегинде жукараак. Жумуштар боюнча ар бир райондо девуларыбыз бар биздин. Девуларыбыз дежурстволор уюшулган, техникаларыбыз иштеп атат оң абалда. Инерттик материалдарды кышка даярдык болуп буга чейин эле даярдап койгонбуз. Дээрлик жетишерлик, күйүүчү, майлоочу майларыбыздын баары бар. Бүгүнкү күндө запасы менен ушу 2 күндөн бери уйкусу жок жумуш аткаруудабыз, күнү түнү дебей. Облустагы бардык жол тейлөө ишканалары күчөтүлгөн тартипте иштеп, өздөрүнө бекитилген аймактарды тынымсыз көзөмөлдөп, кырдаалга ыкчам жооп берип жатышат. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын, айдоочуларды каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаалардын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, керектүү шаймандарды ала жүрүүгө чакырат. Талгат Токтомушев, Баатыр Абиев, Атайын Ысык көл жаңылыктарына. Өлкө аймагында аба ырайынын өзгөрүүсүнө байланыштуу ашууларда малы менен оор жүк ташуучу унаа жана жайкы дөңгөлөк менен жүргөн унааларга убактылуу чектөөлөр киргизилип жатат. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Жол инспекторлору унаалардын кышкы дөңгөлөктөрүн, кошумча чынжырларын, унаанын техникалык абалын текшерип, зарыл жумуш болбосо алыс жолго чыкпай турууну сунуштайт. 2025 жылдын 10 декабрына караган түнү өлкөнүн басымдуу аймактарына кар жаагандыгына байланыштуу ашууларда оор жүк ташуучу автоунаалардын жана жайкы дөңгөлөк менен жүргөн жеңил автоунаалардын өтүүсүнө убактылуу малы менен чектөөлөр киргизилип жатат. Урматтуу жарандар, зарыл жумушуңуздар болбосо азыркы аба ырайынын шартын эске алуу менен алыс жолго чыкпай туруңуздар. Жайкы дөңгөлөктөрдү сөзсүз түрдө кышкы дөңгөлөккө алмаштырыңыздар. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жерлерде тиешелүү мекеме ишканаларынын кызматкерлери менен биргеликте жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп жатышат. Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын Каракол шаарындагы төрөт үйүндө оңдоп түзөө иштери аяктады. 6 декабрдан тартып кайрадан энелерди кабыл ала баштады. Жыл сайын жүргүзүлүүчү профилактикалык иштин алкагында мекеме толук дезинфекциядан өтүп, канализациясы толугу менен жаңыланды. Төрөт үйүнүн оңдолушу эң болуу кош бойлуу энелерге жагымдуу болсо, дарыгерлердин иштөөсүнө дагы кыйла жеңилдиктер түзүлдү. Канализация толугу менен жаңыртылып, бөлмөлөрдү актоо, сырдоо иштери жүрдү. Буга чейинки эскилиги жеткен полдорго кафель төшөлүп, жуунуучу жай, дааратканалар жаңыртылды. Аны менен бирге дарыгерлердин кеңешме залы дагы заманбап шартта жасалды. Биз турган биздин конференционный залыбыз, биздин жумуш эртең менен ушул жерден башталат. Ушул жерден башталып, дежурный врачтарыбыз мурунку күндөгү болгон төрөттөр, келген оорулар, алардын жыйынтыгын эртең менен чогуу ушул жерден талкуулайбыз дагы. Бүгүнкү боло турган иштерди пландаштырып, кайсы оорулуу, кайсы боюнда бар аял бүгүн консилиумга подлежит
ким төрөткө барат, ким операцияга барат, ушул жерден эртең менен талкуулап туруп, анан ушул жерден врачтардын баары өзүлөрүнүн бөлүмдөрүнө кетишет. Ошо 22 врачтын ордуна ошолордун жүгүн аркалап келе жаткан 6 врач акушер-гинеколог, анан 1 УЗИС врач, мен общий 8 врач акушер-гинеколог болот да, УЗИС мени кошкондо 1 врач ординаторубуз бар. Мекеме 38 жылдан бери үзгүлтүксүз иштеп, жыл сайын оңдоп түзөөдөн өтөт. Ал эми канализация буга чейин бир дагы жолу алмашылган эмес. Ошол себептен суу өтүүчү трубалар эскирип, жагымсыз жыт чыгып, кышкысын айрым бөлмөлөр көгөрүп кетчү. Жыл сайын эле оңдоп түзөө иштери жүрүп турат. Ошого карабастан биздин бир көйгөйүбүз бар болчу көп жылдан бери. Ошо 10-палата көгөрүп, ошол жерден жаман жит келип турчу. Ошо ремонттон кийин абдан сонун болуп калды. Ичин баарын жасалды. Ремонттук трубалардын баары алмашылды. Актап сурдоо иштери жүрдү. Ошондон кийин запах жоголуп, жаман життар жоголуп. Анан палаталарыбыздын баары жаркырап, життары кетип, жылуу, сонун болуп калдык. Эске салсак, 2 жыл мурун төрөт үйүнүн 1-кабаттагы реанимация бөлүмү оңдолуп, жаңы кеңейтилген кабыл алуу бөлүмү, күтүү залы, жандандыруу бөлүмү жана обочолонуу бөлмөлөрү курулуп, сүрөткө түшүү зонасы дагы даярдалган. Ал эми быйылкы оңдоп түзөөдө кошумча терезелер орнотулуп, бейтаптарда жакшыртылган шартта кабыл алууда. Мекемени оңдоо учурунда Төрөт Ак Суу райондук төрөтканасында жүргүзүлдү. Ал эми Каракол төрөт үйү 6 декабрдан баштап энелерди кабыл алып, 4 күндө 26 эне көз жарды. Ошо 4 күндүн ичинде 25-26 роды болду. Алардын ичинен бирөөсү эгиз балдар болду. Алардын ичинен операция жолу менен 7 төрөт болду. Каракол шаардык төрөт үйүн оңдоонун сметалык жалпы наркы 2.773.961 сомду түзүп, Ысык көлдү өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланды. Айзат Анарбекова, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн сапатына көмөн санабаш керек. Алар мыкты технология менен курулган жана жер титирөөгө туруктуу. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев брифингде билдирди. Ал ипотекалык үйлөрдүн курулушун министрлик менен техникалык көзөмөлдүн адистери карап жатканын белгилеген. Үйлөр сапаттуу, ишенимдүү технология катары эсептелген каркас же туннель ыкмасы менен курулуп жатат. Анда кирпич тосмок катары гана колдонулбаса, дээрлик каралган эмес, деди Орунтаев. Ал курулуш иштери президенттин көзөмөлүндө турганын белгиледи. Бир аз чыдап койсок, муктаж болгондордун баары ипотекалык үйлөрдүн батир ала алышат, деди ал. Облуста социалдык объектилердин курулуш иштери кызууланууда. Азыркы тапта Дубанда мектепке болгон муктаждык кыйла азайды. Айталы, облус боюнча эле азыр 23 билим уясы курулуп жатат. Мындай алгылыктуу жумуштар Өрүктүү айылында да ишке ашып, бүтүү алдында турат. Өрүктүү айылында көп жылдан бери көйгөй болуп келаткан мектеп маселеси чечилип, айылга мына ушундай заманбап 2 кабаттуу билим уясы салынып, жакын арада пайдаланууга берилген жатат. Бул мектепти салууга 2 жылдай убакыт кеткен. Жалпы наркы 89 миллион сомду түзөт. Өрүктүү айылындагы бул жаңы мектеп 150 орунду болуп салынды. Класс кабинеттер жетиштүү, ашкана, спорт зал, жуунуучу бөлмөлөр менен заман талабына жооп берет. Бул мектеп мамлекет тарабынан каржыланып жасалып атат. Терезелери чоң бар, экинчи этажда актовой залда бар, биринчи этажда столовой, женский, мужской туалеттери менен санузелдери бар. Ысык суу, муздак чыгып турат постоянно. Ошо заманбап жакшы сапатта салынып атат мектеп. Бул мектебибиз иши тар, кышында суук болот. Ата-энем окуган буякта. 80 жаштагы чоң апам окуган. Болдорубуз өлө кыйшык, чычкан толуп кеткен. Окуучулар айтып аткан айылдагы бул эски мектеп болсо 54-жылы салынган экен. Чындыгында шарты жок, терезе эшигинин жылчыгынан шамал үйлөп турат. Класстары тар, полдору жешилип калган. Абалдан чыгуу үчүн айла жок, жамачылап коюшкан. Мектеп 6 жыл мурун эле авариялык абалда деп табылган. Бирок ага карабастан бүгүнкү күнгө чейин билим берүү үзгүлтүксүз уланып келет. Биздин мектеп эски, полдорубуз кыйшак, столдорубуз эски, үшүбүз кышында, парталар жешилип кеткен,
доскаларыбыз дагы жаңы мектепте раздевалка, жаңы спорт зал дагы, жаңы сонун нерселер бар. Класстары чоң, жаңы парталар, жаңы стулдар келген. Биз начальный класстар бүт баарыбыз жаңы мектепке аябай киргибиз келип атат. Кол мектепти көргүбүз келип атат. Ал бул терезелер, эшиктер бүт эски. Советтик Союзда салынган мектеп. Кышында суук, жан жаганда тамчылап турат. Фундаменти дагы аябай жапыз. Окуучуларыбыз батпайт, 2 смена менен окуп келгенбиз буга чейин. Класстарыбыздын баягы окуучулардын саны аз болсо дагы, бирок класстык бөлмөлөрүбүз өтө кичинекей болгондуктан 1 смена, 2 смена менен билим берип келдик. Эми Өрүктү айылында да заңгыраган заманбап мектеп салынды. Элдин жылдап күткөн мүдөөсү орундалып, элеттиктер ары бери өтүп суктанып, мамлекеттин балдардын билим алуусуна көрсөтүп жаткан мындай камкордугуна ыраазы болушууда. Көйгөйүбүз ушул мектеп болчу, элдин журттун баарын тилеген ушу жаңы мектеп салынса экен деп. Аябай кооптуу балдарга полдор түшүп калган көп жеринин, стенкалар да урап калган, коркунучтуу да окуйт да балдар окуп аткан. Эми жакшы болду. Жакшы мектеп салынды, аябай кооз. Болгондо да технологиясы менен салынды. Баары ошо ичиге киргенде аябай апапакай сонун мектеп салып берди. Рахмат президентке. Өрүктүнүн окуучулары буга чейин 2 нөмөт менен билим алып келсе, жаңы билим уясынын пайдаланууга берилиши менен окуу процесси кадимкидей түшкө чейин гана болуп калат. Ал эми ушул тапта облустагы мектептердин саны 189 болсо, дагы 23 мектептин курулушу жүрүүдө. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Россиядан алынып келинген 12 жылдык билим берүү системасына ылайыкташтырылган жаңы окуу китептери быйылкы окуу жылындагы жаңылык болду. Жаңы муундагы билим ресурстары Ысык көл райондук билим берүү бөлүмүнө да берилди. Бул мугалимдер менен окуучулар үчүн маанилүү өзгөрүүгө кадам. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улайт. Кыргыз Республикасына агартуу министрлиги тарабынан 12 жылдык билим берүү системасына ылайыкташтырылган Россиядан келген жаңы окуу китептери өлкөнүн бардык аймактарындагы билим берүү бөлүмдөрүнүн, анын ичинде Ысык көл райондук билим берүү бөлүмүнө да берилди. Адистер тарабынан текшерүүдөн өткөрүлгөндөн кийин бул китептер район аймагындагы бардык мектептерге жеткирилди. Мына быйылкы 25-26 окуу жылында жалпы республикада мектептерде кээ бир класстарда 12 жылдык окутуу системасы кирип атканына байланыштуу биздин районда дагы мына ушул шекил 12 жылдык боюнча өтө жакшы саамалыктар болуп жатат. Биз мурда программалар менен тааныштырып келсек, өзүбүздө болгон 7-чи китептерди ээлеп атсак, окуу китебинен жаңы системадагы китептер басылып чыгып, алардын баары тең келген күндөрдөн баштап таратылып атат. Жаңы окуу китептеринин мазмуну заманбап билим берүү талаптарына жооп берип, окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, чыгармачылык жөндөмүн жана предметтер боюнча базалык билимин чыңдоого багытталган. Мугалимдер үчүн да окутууну жеңилдетип, сабактарды натыйжалуу пландаштырууга көмөкчү болору күтүлүүдө. Биздин окуучуларыбызга ушул 12 жылдыкка өткөн 1-2, 5, 7 класстарыбыздын окуучуларына агартуу министрлиги тарабынан Россия Федерациясынан басылып чыккан китептерибиз келди мынакей. Бардык окуучуларга жетиштүү келди. Бул китептердин баары ушул окуучуларыбыздын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, бардык программаларды эске алуу менен чыгарылган китептер экен. Мына ушул китептерди биз түшүрүп алдык дагы. Азыр бардык мектептерге жетишип, өзүбүздүн окуучуларыбызды кубанталы деп турабыз. Жаңы китептер дүйнөлүк билим берүү практикаларына жана глобалдык стандарттардан негизделген. Мындай заманбап чет элдик окуу китептерин киргизүү ой жүгүртүүнү жогорулатып, окуучулардын эл аралык экзамендерге даярдыгын жакшыртат. Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Ысык көл районунан. Чет Өгүз районунун Жалгыз Өрүк айылында айтарлык иштер аткарылып, жергиликтүү элдин социалдык маселелери дээрлик чечилген кези. Элетте айыл ичиндеги ички көчөлөр оңдолуп, ага улай айымдардын ден соолугуна кам көрүүчү борбор ачылып, ишке берилди. Айылдагы ачылыштарга кубанган элеттик апалар эми борборго келип сергек жашоо образын түзө алышат. Темага кесиптешим Жанара Сагындыкова токтолот. Кызыл Суу айыл аймагынын карамагындагы Жалгыз Өрүк айылынын ички көчөлөрү жакшырып, быйылкы жыл менен 2 көчөсүнө асфальт төшөлгөн. Демилгелүү аракеттер колго алынып, чакан айылда жергиликтүүлөр үчүн шарттар түзүлгөнүнө айыл аксакалдары ыраазы.
баткакта болуп эме болуп жүрчү элек. Азыр эми момунтип жаркыраган жолду асфальт салып берип бизди жыргатты. Сүйүнөбүз. Рахмат ошолордун баардыгына. Ушу жерге көңүлдөрүн буруп, ушу жерде жол салып ушинтип бизди жаркыратып койгонуна чоң рахмат. 1000 мертебе рахмат деп айта аламын. Сайыл аймагында 6 атышыш болуп атат. Анан ар бирөөнү кыдырып жүрбөй эле ушундай жеринен көргөзүп эле анан ушу жалгыз өрттүн астына 2 көчөсүн көргөзүп эле. Жыл башында жасалуучу иштер пландалып, анын алкагында айылдын ички жолдору оңдоодон өткөрүлгөн. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1,5 чакырым жол оңдолгонун айыл аймак башчысы белгиледи. 1 километр 450 метр асфальтты өз каражатыбызга ушу Абдыраев көчөсүнө жасадык. Андан тышкары республикалык бюджеттен 1 километр 200 метрди 14 миллиондун тегерегине республикалык бюджеттен жасалды. Андан тышкары кирпичный жолун 3 километрден ашык жерди республикалык бюджеттен жасалган. Анан 800 метрин жергиликтүү бюджеттен жасадык. Бир дем менен туруп беришип, көчөлөр кеңейтилип, ошонун аркасы менен келип жергиликтүү бюджеттен анан республикалык бюджеттен жасалып калды. Бул жерден үлгү ала турган нерсе башкалар үчүн айталы деген. Мына фитнес клуб ачылып атат, райондук фонддон 750 миң. Биз дагы ремонтуна жардам бердик. Бирок ошол айымдардын түрүлүп келип, ошол жерди кошо ремонттошуп, демилгелери бизди кубандырат. Бул күнү айылдагы самалыктар ачылыштар менен орун алды. Күндүн экинчи жарымында элеттеги кыз келиндер үчүн ден соолукту чыңдай туруучу фитнес борбор ачылды. Мында 18 жаштан 80 жашка чейинки айымдар келип, ден соолуктарын чыңдап жаткан маалы. Эң сонун бул айрыкча аялдар үчүн даже 80ге чыккан кемпирлер үчүн да жакшы. Момунтип муундарыбыздын баары колдорубуздун суставтарга аябай пайдалуу экен. Ушуга аябай биз кубанып атабыз. Буякта жабдуулар жакшы экен. Баары тиги суставтарга, негизи суставтарга жакшы, баардыгы жакшы. Ден соолукту чыңдаганга эң сонун шарт түзүлүптүр да. Жай баскандарына ден соолугун чыңдоого, анан жанагы кан басымын көтөрүлбеш үчүн жана аз боюнча өзлөрүн кичинекей кадамдан баштайлы деп атабыз. Апалардын батасы менен ден соолугун чыңдоо боюнча иш алып барып атабыз. Кызыл Суу айыл аймагынын карамагындагы жалгыз өрүк айылы Чакан айыл. Айылдагы ийгиликтерге жергиликтүү эл кубанычын артып, түзүлгөн шарттарга ыраазы. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касьянов, Жети Өгүз району. Балыкчыда токой чарбасын пайдалануучулар гранттык конкурска катышуу үчүн атайын окутуу семинарларына катышып жатышат. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги регионалдык жайыт жааматтарынын туруктуулугу адап долбоорунун алкагында Бали программасы боюнча конкурс жарыялаган. Программа өлкө боюнча айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн 280ден ашуун тобун окутат жана алардын эң мыкты долбоорун ишке ашыруу үчүн 10 000 ақш долларын түзгөн каражатка чейин гранттарды берет. Семинар туурасында кийинки материал. Балыкчыда өтүп жаткан окуу семинарга фермерлер, токой жана жайыт пайдалануучулар катышууда. Алар буга чейин айыл чарба министрлиги жарыялаган гранттык конкурс үчүн арыз тапшырып, каттоодон өтүшкөн. Программанын негизги максаты экологияны жана айлана чөйрөнү жакшыртуу, жергиликтүү элди жакырчылыктан чыгарууга көмөктөшүү. Конкурска коюлган шарт боюнча катышуучулардын курамында фермердик топтордун 30% аялдар, 30% жаштар, ал эми 50% аярлуу үй бүлөлөрдөн болууга тийиш. Бул долбоор айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү тарабынан башталганына 1 жыл болду. Ушул жаз айларынан жай айларына чейин долбоор жөнүндө биздин дыйкандарыбызга маалымат берүү кампаниясы болуп, долбоорго биздин региондон Ысык-Көл областынан 55 кызыктар кат келип түшүп, биздин фермердик группалар азыр катышып жатышат. Бул долбоор негизинен республика боюнча 280 конкурстук орундарга жарыялаган. Азыркы учурда ушул биздин бүткүл дүйнөлүк ГАЛС методу менен окутуулар жүрүп жатат.
Бул окууларга келгендер айыл чарбада ишкердик жүргүзүүнү, финансыны туура башкарууну жана бизнес пландоонун негиздерин үйрөнүшөт. Окууну ийгиликтүү бүтүргөн топтор кооператив түзүп, өздөрүнүн айыл чарба багытындагы иштери жана максаттары менен грантка долбоор тапшыра алышат. Программа өлкө боюнча 280ден ашуун топту окутуп, эң мыкты демилгелерди ишке ашыруу үчүн $10,000 чейин колдоо көрсөтөт. Биздин токой пайдалануучулардын баарында эле уже абрикосовый сад уюштурулган, бирок деген ошого карабастан дагы көп нерселер бар да. Мисалы үчүн суу маселесин чечиш керек, корук маселесин чечиш керек, андан сырткары техника. Негизи бул долбоордон үмүт чоң абдан. Долбоордун жетекчилерине айтып кетет элем, ушуну дагы эске алып, ушу токой пайдалануучулардын бир үнүн жеткирип, жогору жактагыларга айтып, ушу бир ушу балыкчы токой чарбасынын токой пайдалануучуларынан бир чоң бир завод, переработающий завод салынса деген үмүттөмүн. Гранттык конкурска катышып жаткан Элмира Касымова балыкчы токой чарбасынан ижарага алган жеринде 10 жылдан бери эмгектенип келет. Суу жетпеген таштак кайрак жерде ал абрикос өстүрүп, түшүмдөн пайда көрүү аракетинде. Бирок жемишин сугарып, суу тартуу, аны зыянкечтерден дарылоо сыяктуу иштерде көп кыйынчылык жараларын айтат. Эгер айыл чарба министрлигинин конкурсуна жеңүүчү болуп калса, анда өрүктү кайрыштеткен чакан өнөр жай ачып, көптөн берки кыялымды ишке ашырам деп турат. Көйгөйлөрүбүз чечилсе, аябай абдан дагы сонун болот эле. Ушундай программалар бизге чоң мотивация берет эле иштеткенге. Буюрса эми ушул адап программасынан чоңдай үмүттөрүбүз болуп атат. Окуудан өткөн топтор өздөрүнүн конкурстук өтүнмөлөрүн даярдашат. Аларды атайын түзүлгөн тандоо комиссиясы карап чыгып, жеңүүчүлөрдү аныктайт. Айта кетсек, регионалдык, жайыттык жамааттардын туруктуулугу адап долбоорун ишке ашыруу үчүн министрлер кабинети адаптациялык фонддон $9,200,000 грант тарткан. Бул каражатты адаптациялык фонд эл аралык айыл чарбасын өнүктүрүү фонду аркылуу каржылоодо. Долбоор өлкөнүн бардык аймактарын камтыйт. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Саманчиев, Асылбек Касьянов, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаары. Мамлекеттик мекемелерде өзгөчө тартип орноду. Жаңы жылга карата салтка айланып калган, бирок расмий эмес корпоративдик иш-чаралар бул жылы өткөрүлбөй турганы маалым болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгон 2025 жылдын 5 декабрындагы номер 18 тапшырмага ылайык өлкө боюнча бардык мамлекеттик органдар тартипти күчөтүп, үнөмдүүлүккө жана кызматтык этикага басым жасай баштады. Быйылкы жаңы жыл майрамын утурлап, өлкөдөгү мамлекеттик органдар үчүн өзгөчө тартип күчүнө кирди. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери жаңы жылга байланышкан расмий эмес корпоративдик кечелерди өткөрүүдөн баш тартышы керек. Жарлыктын негизги максаты ысырапкорчулуктан арылып, ашыкча мамлекеттик чыгымдарды болтурбоо жана коомдук тартипти чыңдоо. Ошондуктан жаңы жылдык кечелерди уюштурууга, ага каражат чогултууга жана мамлекеттик кызматкерлердин катышуусу менен корпоративдик иш-чараларды өткөрүүгө толук тыюу салынды. Кабинет министрдин тапшырмасы менен ар бир мекеме уюмдарда жамааттар менен расмий иш-чара эмес корпоративдерди өткөрүү боюнча, то есть ушу жаңы жылдык майрамдарды тоозуу боюнча бизге катуу тыюу салынган. Ошол боюнча биз азыр жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, каттар менен мекеме ишканалардын баарына кайрылганбыз. Ошол кайрылган боюнча сиздер иш алып барып, жамаатыңыздар менен корпоратив өткөргөнгө тыюу салынгандыгы менен жамаатыңыздардын арасында сиздер иш жүргүзүшүңүздөр керек. Бул чечим өлкө боюнча бир топ талкуу жаратты. Бирок чектөөгө шаардын ири кафе ээлери да түшүнүү менен мамиле кылып, биз байланышкан бир нече кафе өкүлдөрү мыйзамдын талабын колдоп жатканын, мамлекеттик мекемелерден корпоративге байланыштуу тапшырыктар азырынча дээрлик түшпөй жатканын билдиришти. Бул жылдык корпоративдерди биз 3 күндүк алып атабыз. Былтырга караганда азыраак, конечно. Анткени госслужащий организацияларды биз албай элебиз. Анткени биз массовый информациядан эле угуп атабыз да, запрет койгонуна, ошону байланыштуу биздики күнүбүз азыр аз эле алынып атат. 3 күндүк. Мало в этом году да. Госслужащийлер жок болуп атат бизде. А так ала албайбыз аларды. Эми бул туура эле болуп атат, азыркы учурга жараша болот атпайбы? Эми мамлекетибиз ушундай чечим кабыл алса, биз да ошого баш ийебиз да.
Шаар ичинде адатта декабрь айында кафе ресторандар корпоративдик кечилер менен жык толуп орун табуу дээрлик мүмкүн болбой калчу. Быйыл болсо абал бир топ тынч, жайдары. Эми бул боюнча мен деле туура деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, эркин энергетикалык эркиндикке чыгалуу деп атабыз. Жана ошондой эле баягы ысырапчылыкту жоюу боюнча көп иш аракеттер болуп атат. Мына ошонун негизинде чындап эле баягы аш көп болсо каада көп дегендей, кийинки жылдары өзүңүздөр күбө болгондой бул корпоративдерде жөнү жок көп иш чаралар болуп кеткен да. 15 декабрдан кийин елка күйгүзүлөт, ошол жака келип көңүл ачыңыздар. Жакшынакай иш чаралар болуп турат буюрса. Жаңы жыл майрамы мына ушул борбордо аянтта өткөрүлөт. Ушул жака чакырып өтөм, саат 10го чейин албетте. Жакшынакай иш чараларды кылып беребиз. Анан Кара Кошанов маданият бөлүм башчысы катары мен дагы чакырам. Мурункудай болуп өзүнчө шээрин элештер же болбосо дагы бир башка топтор, мамлекеттик кызматкерлер жамаат менен барып тойканаларда корпоративдик иш чараларды өткөзгөндү токтотсак. Мыйзамдын аткарылышы боюнча көзөмөл күчөтүлүп, мамлекеттик органдарга тиешелүү социалдык баракчалардан да түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бул кадам бюджеттик тартипти чыңдоого жана мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатууга көмөкчү болмокчу. Медербек Кеңешев, Нурдин Урманбетов, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан. Каракол шаарында улуттук оюндардын өнүгүшүнө жана жаштар арасындагы салттуу спорт түрлөрүн жайылтууга өзгөчө салым кошуп келаткан мугалимдерди, машыктыруучуларды жана мыкты спортчуларды сыйлоо аз эме өттү. Иш чарада жыл ичинде жетишкендиктер белгиленип, улуттук оюндарды жаңы деңгээлге көтөрүүгө аракет кылган адистердин эмгеги баса белгиленди. Эске сала кетсек, үстүбүздө жылдын октябрь айынын башында Баткен шаарында 4 жылда бир өткөрүлүүчү Манас улуттук оюндардын республикалык мелдеши уюштурулган. Ири турнирге өлкөнүн 7 облусунан жана шаарлардан куралган командалар катышкан. Бул мелдеште Ысык-Көл облусунун курама командасы жогорку даярдыкты көрсөтүп, жалпы эсепте 2-нчи орунду камсыздаган. Команданын ийгилиги үчүн 500 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык тапшырылган. Ысык-Көл облусунун курама командасы 500 000 сом сыйлыкка ээ болду. Ушул сыйлыкты жөн гана таратып берип койбой, биз ушул убакка чейин Кыргыздын улуттук оюндарына салым кошуп келе жаткан машыктыруучуларды, инсандарды чогултуп, ушул жерден ыраазычылык билдирүү максатында ушул иш чараны уюштуруп атабыз. Бул жерде Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамоталары, эмгек каарманы, облустук башкармалыктын ардак грамоталары тапшырылат. Бүгүнкү күндүн орнуттуу жаңылыктарын мына ушулар түздү. Ушул жана башка кабарлар түрмөгү менен ОТРК Ысык-Көлдүн социалдык баракчаларынан жана YouTube каналдарынан көрсөңүздөр болот. Саламатта болуңуздар.